Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министрин чоң салтанат менен тосуп алды. Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин расмий жолугушу аземи болуп өттү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Грузияда талаштуу мыйзамга каршы митингге чыккандар менен полиция кагылышты. Тбилисиде чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзам долбооруна каршы митингге чыккандар менен полиция кагылышты. Азаттыктын Грузин редакциясы жеринен кабарлагандай, тартип коргоочулар бир нече кишини кармап кетти. Ошондон кийин гана Ички иштер министрлиги парламенттин имараты жанында өрттүп жаткан акция мыйзамда каралган нормалардын чегинен чыгып, сомбулук менен коштолгонун билдирди. Кабарчылар полициянын көчүрмө даярдыктагы бөлүгү имаратты толугу менен курчоого алганын, Борбордук Руставели проспектисине суу бүркөн машиналар алынып келгенин маалымдашууда. Грузин парламентинде коопсуздуктун эң жогорку чеги киргизилди. Башкача айтканда, 14 майдын кечинен тартып, атайын көрсөтмө берилмейинче имаратка атайын уруксаты бар адамдар гана кире алат. Ички иштер министрлиги мындай чара нааразычылык акциясына байланыштуу көрүлүп жатканын билдирди. Анын алдында парламенттеги жыйында чет элдик агенттер тууралуу чуулгандуу мыйзам долбоору акыркы 3-чү окууда каралып, 84 депутат аны колдоду, 30 каршы добуш берди. Документти кароо учуруна мыйзам чыгаруучулар мушташа кетти. Чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталган мыйзам долбооруна ылайык каржылоосунун 20%-нан көбү сырткы жактан алган уюмдар каттоодон өтүшү зарыл болот. Бийликтеги Грузин кыялы партиясы мыйзам чет өлкөдөн акча алган бейөкмөт уюмдарды каржылоонун ачыктыгын камсыздоону көздөгөнүн айтканы менен, оппозиция жана мыйзамга каршы чыккандар ал Орусияныкынан көчүрүлгөн Еврошаркетке кошулуу үмүтүнө балта чабат деп кооптонушат. Булак Азаттык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ысык көлдүн жээгинен 100 метр аралыктагы объекттер бузулууда. Мамлекеттик курулуш агенттиги Ысык көлдүн жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар буздурууларын жарыялады. Өткөн апталарда көл жээгинде рухсатсыз деп табылган бир нече объект түртүлдүп, айрымдарына эскертүү берилди. Анткени менен айрым ишкерлер бийлик органдары эскертүүсүз эле имараттарды бузуп жатат деп нааразы. Булак Азаттык.